Жаңы ачылган спорт залда окуучулар карате доо менен машыгып жатышат. Алар буга чейин эски мектептин бөлмөлөрүндө кошуна айылдарга чейин барып катышып турушкан. Эми спортко кызыккан окуучулар заңгыраган залда мелдешке даярданышууда. Биз Жаркынбайга ачылганда айылда спорт залы жоктугуна караштуу биз деген азыр жаңы мектепте окуп атабыз да. Биз мурдакы эски мектепти спорт зал өзүбүзгө спорт зал кылып алганбыз. Аякты өзүбүз жыйнаштырып, өзүбүз кылып, аякты спорт зал кылып бизге ыңгайлуу эле болгон. Башында окуучулар 10дой, 15дей эле болчу, азыр 20дан ашык. Айылда спорттун ар кандай түрлөрү боюнча кружоктор уюштурулган. Алар шахмат, волейбол, баскетбол, карате жана башкалар. Жыйынтыгында окуучулардын арасында эл аралык турнирге катышып жеңүүчүлөрү да аныкталган. Азыр менде бул Жаркынбай айылында 20дан ашык окуучулар бар. Призерлорду айтып кетсем, Орозбекова Малика, Ибрахимов Ибрахим фамилиясын унутуп калдым. Дагы Кантемир, Узаков Кантемир, Айша деген кызыбыз, ушу кыздарыбыз жакшы жеткирмелерге берип атат. Айелина дагы кайсы кыздар, Анжелика деген кыздарыбыз ушу международныйлардан жеңип келатат. Курулушу 8 жыл мурун башталган бул спорт зал эл аралык стандартта бүткөрүлдү. Аянты да чоң, залга спортко керектүү шаймандары да жайгаштырылды. Шартына ылайык заманбап салынды. Бул абдан чоң спорт зал. Мындай ар бир мектепте жок мындай. Размери 18-30, 520 квадрат. Бардык жанагындай ыңгайлуу шарттары бар. Балдар үчүн, анан кыздар үчүн салынган өзүнчө санузелдери бар. Иштеп атат анын барлыгы. Анан өзгөчөлүгү бул жыгачтан качып, жанагындай спортивный линолеум салдырдык. Полный бар. Ал 25 жыл гарантия менен экен. Жаркынбаев айылындагы Казакбай Маматов атындагы орто мектебинде учурда 285 окуучу билим алат. Аларга 24 мугалим билим тарбия берет. Окуучулардын арасында 30дан ашык спорттун чеберлери бар. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.